Дагы бир ирет чоң рахмат. Негизи күткөн эмес мындай боло турганчы. Ушунчалык экскурсия кылып, баарыбызга көрсөтүп, ачып, ушундай болот, ушинтип даярдалат. Ушундай кызматкерлер иштейт, иштериштин астында ушундай атайын иштөөчү формаларды кийет, колун жууп, тазалап дегендей баардык санитардык гигиеналык нормаларды сактайт дегени өтө кубандырды мени. Ким ошол ички эрежени сактабаса, ошол эрежени сактоо боюнча дагы көзөмөлдөп турган ишчибиз бар, камералар көрүп турат деген да кубандырды. Деген өзүңөр мына мисалы үчүн пряник болсо, ушул пряниктин жасалуу сапатына аябай дыккат көңүл бурганыңардын бирден бир белгиси да. Себептен де өзүң жана баса белгилеп айтпадыңбы? Биз кандай гана продукция жасабасак, ошонун сапатына түздөн түз жооп беришибиз керек дегени бул жакшы. Ошол жооп бериш жолу ошол ар бир кызматкериңерди контролдоо аябай жакшы. Анан ушунчалык азыр мисалы үчүн Кыргызстанда мамлекет тарабынан жумушчу орундар түзүүсү бул эле оор маселе жаратат, бирок анан силер эч бир мамлекеттик мекемеге тиешиңер жок болсо, бул жеке менчик болуп, ушундай бир адам чоң бир ишкананы түзүп, анан ал ишканада 400дөн ашуун жумушчу орундар түзүп, аларга айлык маянасын төлөп, андан сырткары ушундай атайын ашканада бекер тамак болгону, ар бир кызматкерге көңүл буруп, жана да өзүн жогоруда басып белгилеп кеттим. 2 жылдан бери умрага жөнөтүп аткан учурлар бар экен, башка чет өлкөгө эс алган жөнөтүп аткан учурлар бар экен. Бул аябай жакшы көрүнүш. Мамлекеттин карчыгында толук квотасы бар салык төлөп, бул аябай сонун. Ушул силер сыяктуу дагы өндүрүш жаатында алар көбөйө берсин, силердин ушунчалык чоң экендигин, анан эң биринчиден таза экендиги, адал экендиги көзүм менен көрүп унангандан кийин мен башкача бир эмоцияда турам да. Анткени жеп аткан тамагыбызга, басып атканыбызга, жүрүм турумубузга эң негизинен көңүл бурушубуз керек да. Анан ушул уверенно жейсиң да, эмичи бар болгон продукциясын. Анткени өзүң көзүң менен көрдүң. Анан сиздер дагы ушул көбүрөөк неме кылганыңыздар жакшы экен деп ойлоп койдум. Мисалы үчүн бир спорттук иш-чарага демөөрчү болсоңуздар, ал эми бар бол деп сиздердин атыңыздар чыгат, элдер угат, кулагына сиңет, бирок ичиндеги жасалып аткан могу процессти көбү байкабайт. Мен эле да, мен эле пример, мен байкабайт элем. Азыр келип көрүп унанып турганым сотторго башын жасап айтайын. Негизи бардык эле адамдар ушул сапаттуу соттой, жакшы соттой, мектепте наамда сотторду жейин деп аткан адамдар дагы жеке мен өзүм айтайын, бар болгон сотторго өтөчүлүгүн мен өзүм дагы таанышмын. Анан экөөңүздөрдөн атайын сапат деген учурлар деле болот.